Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Адаттагыдай эле сабагыбызды улантабыз. Номер 71 сабак Дасторкон четиндеги университет программасындагы 10-темага токтолобуз. Дасторкон четиндеги баарлашууда ата-энелер үчүн өтө керектүү темалардын бири билим өнөр үйрөнүүдө мектеп окуу жайлардын туура тандалуусу жана мугалим устаттар жөнүндө деген тема боюнча маалымат аласыздар. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Мектеп окуу жайдын ыйыктыгы, мугалим устаттын эмгегинин улуулугу. Демек, урматтуу ата-энелер, ушул темалар боюнча агайдын айтып бергенин сиздерге жеткизгенге аракет кылам. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Балдардын сапаттуу билим алуусунда мектеп окуу жайлардын устаттардын туура тандалуусунун мааниси өтө чоң. Эгерде балдар кайсы бир багыт боюнча шыктуу болсо, мүмкүн ошол боюнча тереңдетип окуткан мектептерди тандоо зарыл. Ата-энелер Дасторкон четинде балдарынын шык жөндөмүнө карап, ошого туура багыт берүүгө көңүл бурушу керек. Мисалы, кээ бири сүрөтчүлүккө, кээ бири автомобиль оңдоого, айрымдары токарлыкка жана башка көптөгөн өнөр кесиптерине кызыгышат. Ошол талантына, балдардын кызыгуусуна карап, атайын орто окуу жай лицейлери бар. Ошол окуу жайларга тапшырууга багыт берүүсү зарыл. Сөзсүз түрдө эле жогорку окуу жайлар эмес, атайын өнөр билим үйрөтүүчү окуу жайларды тандоого дагы Дасторкон четинде баарлашууда ата-энелер балдарга жакшылап түшүндүрүү керек. Мисалы, ашпозчу, чачтараш, компьютер машинист, куруучу, айдоочу, ошондой эле үйдөгү биз өзүбүз колдонуп жүргөн эле муздаткыч, чаң соргуч, кир жуугуч машина сыяктуу үйдөгү кызмат көрсөтүүчү техникалык каражаттарды оңдоп түзөтүүчү, бул дагы үй бүлөлүк бюджетке киреше алып келүүчү өнөр кесип болуп саналат. Ошондой эле куруучу, тикмечи, бычмачы жана башка көптөгөн өнөр ээлери тууралуу дагы балдарга айтып берсек, бул ашыкча болбойт. Демек, өнөр үйрөнүүдө устат атаңдан улук демекчи, ушул сыяктуу жана башка көптөгөн өнөр кесиптин ээлери болгон устаттарды тандоонун мааниси өтө чоң экендигин балдарга айтып берүү. Тандаган окуу жайларынын ыйыктыгы жөнүндө сыйлап, жакшы окуп, билим алууга тарбиялоо. Өнөр үйрөнүүчү лицейлер, орто окуу жайлар же меймандыкка, окутуучуга, мед айымдар, медициналык орто окуу жайлар жана башка көптөгөн окуу жайлар жөнүндө балдарга түшүндүрүп айтып берүү. Азыркы учурда 2-3, 6 айлык окуу курстар өтө эле көп. Өнөр үйрөтүүчү окуулар бар. Ошолорду тандап, ыйык көрүп окуткан мугалим устаттарды сыйлап, өнөрдү үйрөнүүгө ата-энелер Дасторкон четинде багыт берүүсү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, көпчүлүк учурда жогорку окуу жайлар өтө эле престиждүү, ал эми орто окуу жайлар, өнөр үйрөтүүчү окуу жайларга балдар анча кызыкпай, сыйлабай мамиле кылышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарга өнөр үйрөтүүчү окуу жайларга, өнөр үйрөтүүчү устаттарга ыклас менен окуп, изат кылып, берилип үйрөнүүгө тарбиялоо зарыл. Дасторкон четинде балдар, кыздарга өнөр үйрөтүүчү кыска мөөнөттүү окуулар, курстар, семинарлар же болбосо орто окуу жайлар, лицейлерди айтып, аларды интернеттен издеп таап, орто мектепти окуу менен бирге эле параллель 3 айлык каникулда ошолорду окуп үйрөнүп алуусуна сөзсүз түрдө ата-энелер Дасторкон четинде багыт берүүсү керек. Өнөргө үйрөткөн орто окуу жайлардагы курстар, окуткан мугалимдер, устаттар ыйык экендигин, өзгөчө ыклас коюп, үйрөнүп ыраазы кылуу зарыл экендигин балдарга Дасторкон четинде тарбиялап барса, эң жакшы натыйжасын берет. Бул өмүр бою керек болгон өнөр кесип экендигин түшүндүрүү зарыл. Жогорку окуу жайды бүткөн адамга иш табылбаса да, өнөрлүү адамга дайыма иш табылат. Айылда болсун, шаарда, чет өлкөдө, миграцияда болсо дагы жумуш таба алышат. Демек, кесиптин ээси болуу бул башка, ал эми өнөр үйрөнүүнүн мааниси өтө терең экендигин түшүндүрүп берүү керек. Демек, урматтуу ата-энелер, Дасторкон четиндеги университетте кесип, билим алуу, өнөр үйрөнүү тууралуу
балдарга дагы өз тажрыйбаңыздардан кененирээк түшүндүрүп айтып бериңиздер. Анда эмесе урматтуу ата-энелер, акылмандардын сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Балдарыңыздардын бактылуу жана коомго пайдалуу адамдардан кылып тарбиялаңыздар деп өз учурунда улуу даанышмандар да айтып кеткен экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.